Бүгүнкү сабагыбызда ошондой Абу Ханифа рахматуллага айткан жаман сөздөрдүн бирөөсүн имам Ад-Даруқутни деген улуу алым Абу Ханифа жөнүндө бир сөз айткан. Имам Даруқутни рахматуллахи алейхинин динине эч кандай биздин күмөндүгүбүз жок. Себеби чоң мухаддис Шафии алым. Анын хадис илиминде, жарх ва таъдил илиминде, илал илиминде, илал деп айтканбыз, Даруқутнидин китебин сатып алып атканда айттым эле го бир немени, эсиңизде барбы? Эгерде ушул китеп Кыргызстанга ушу бир жерге барып атканбыз, ал жерде Wallahi fi khayrun, жакшылык бар экен деп айткан. Ошол китепти жазган инсан. Бирок эми инсан экен, Абу Ханифа жөнүндө туура эмес сөз айткан, биз аны издеп чыгайлы. Хак болсо кабыл алайлы, туура эмес болсо айталы. Эч кандай биздин башка проблемабыз жок. Чындыгында кээде Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге айтылган дооматтардын көпчүлүгү мазхабтагы таассуп боюнча. Таассуп деген бир нерсеге бекем туруп алып, меники гана туура, башка эч кимдики туура эмес деп. Себеби дүйнө жүзүн Ханафи мазхабы каптап аткан мезгилде имам Шафии өзүнүн мазхабын негиздеп чыкты. Балки имам Шафии рахматуллахи алейхи бул дүйнөдөн өткөн, Абу Ханифа бул дүйнөдөн өткөн жылы дүйнөгө келди. Анан өзүнүн мазхабын айтты, анын кармангандар табигый өзүнүн каршы-караштарына жакшы мүнөздө болбогондор болгон. Бардык Шафиилер андай эмес, кээ бир адамдар бизден деле Шафиилерге же башка бирөөлөргө же катуу сөз айткандар бар. Бирок айтабыз адеп менен, эреже менен. Туура эмес болсо, биз мисалы үчүн Ханафилерден, мен билгенден имам Шафиидин кадырын түшүрө турган, имам Шафиидин илими тайыз, ал фикты билбейт же хадисти билбейт деп айыптаган мен укканым жок. Бирок Шафиилерден Абу Ханифа жөнүндө айткандар болду. Аны биз эмне кылабыз? Коргойбуз, карайбыз, эмне себептен ушундай дегенсиң? Кайсы сөзгө таяндың, эмнеге таяндың? Ошону биз эмне? Анан алымдар эмне деген ошон Даруқутнидин сөзү сонун дегенби, укмушпу дегенби? Себеби көбүнчө Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге айтылган дооматтардын көпчүлүгү мазхабтан улам. Адамдардын көпчүлүгү Ханафи болуп кеткен. Эч ким Ханафинин фигын, Шафиидин фиктарын албайт, башка кылбайт. Андан кийин анан ошондой душмандык башталган. Себеби сиз бир жолду кармап алып бир фирма ачтыңыз, элдин баары ар жакка кетип атса, аркы жамандап баштайт да ошондо. Биз Меккеде окуп жүргөнүбүздө сабакта бир устаз ушинтип айтып калды. Мына маселеде Абу Ханифа мындай деген, имам Шафии мындай деген, халафа Абу Ханифа имам Шафии ас-саваб ма имам Шафии. Бир сөздү айтып келип, бул сөздө имам Шафии ушундай деп айткан, ага Абу Ханифа каршы чыккан, бирок туурасы ошо имам Шафиидин сөзү дейт. Токто дедим. Кандай имам Абу Ханифа имам Шафииге каршы келет? Кандай? Туурарагы имам Шафии Абу Ханифага каршы келди десең, анда макул. Себеби Абу Ханифа фикты түзүп, жазып, эрежени бүтүп, өлүп кеткенде төрөлгөн, өлгөн жылы төрөлгөн. Анан кантип Абу Ханифа имам Шафииге каршы чыгат? Ал эми туурабы, туура эмеспи? Ар кимдин өзүнүн жарашат. Мисалы үчүн ошон үчүн биз айтабыз, мазхабуна сахихун. Биздин карманган жолубуз туура. Яхтамилул хата. Хата болуп калышы да мүмкүн. Себеби вонни жанагындай бир иштихадка курулган нерсе. Пайгамбар эмес да хата кетпей койгон. Ва мазхабу мухалифуна. Биздин каршыбыздагы мазхабтар хата, яхтамилус саваб. Туура болуп калышы да мүмкүн. Аны мен сабактарда айтканмын. Бул жалпы мазхабта эмес, ортодогу талаш болгон маселелерде. Мисалы үчүн биз Шафии же 4 мазхабта бир 70-80% бир пикирдебиз да. Талашыбыз 30% же 20%дыр. Намаздын парыз экенин барыбыз эле кылабыз, рукундөрдү, саждалар бардыгы эле бирдей эле. Бирөө аминди жайрый айтыш керек деген, бирөө ичинде айтыш керек деген. Талаштар бар азыраак. Ал 20%, 30% мисал дейм да. Ошол 20%да талашыбыз бар. Ошол 20% айтабыз биздики туура. Анда туура болсо Абу Ханифа эмне керчиме келек биз? Бирок ката болуп калышы мүмкүн. Эмнеге? Себеби иштихади. Себеби бир нерсени терезени калтырышыбыз керек да. Бардыгы биздики туура.
жизнь ката кетпейт дегенде биз Кур'ан эмес да, туурабы? Ката болуп калышы мүмкүн. Бирок ката болуп калса дагы сооп берилет да. Себеби муштахиттин катасына 10 сооп берилет, 1 сооп берилет. Туура айтса 10 сооп берилет. Ал эми калган маселелерде биз иттифак кылабыз. 80-70%. Ошого имам Шафии менен болгон урматыбыз бар. Бирок аны ээрчигендерден анча-мынча сөздөр айтылса, жообун бергенге биз дайым болушубуз керек. Эми бул жоопту мен бергенге алым деле жетпейт. Мен тадыксыз делемин. Болгону мурдагы алымдар жооп берген имам Даркутни өзүнүн замандагылар, андан кийинкилер. Болгону азыр ошону адамдардын арасына алып чыгып, имам Даркутни мындай деген, Абу Ханифа хадисти алсыз деген, болду албайбыз дегенге, эми ошол имам Даркутниге биздин же болбосо башка алымдардын жогун айтып койду, анын жогу бар. Имам Бадриддин Айни деген чоң Ханафи алым бар. Бул кишинин Сахи Бухариге жазган Умдатул Кари деген чоң китеби бар. Ханафи мазхабта Бухариге шарх жазылган эң чоң китеп. Балки Ибн Хаджар ал-Асқалани рахматуллахи алейхини Фатхул Бари менен теңдеш келген. Кээде озгон, кээде аркага калган ушундай улуу китеп. Ошол китепти жазган имам Бадриддин Айни биздин Хидая бар го, имам Маргинани. Ошого дагы шарх жазган. Ал-Биная деп. Ошол Биная деген китебинде маселени Бахс Qiraat al-Fatiha, намазда Фатиханы аркадан окуш керек, окубаш керек, өкүмү кандай деген маселе талашып атып, Даркутни жөнүндө, имам Даркутни жөнүндө сөз айтып, min ayna lahu tad'ifu Abi Hanifa. Каяктан сен, имам Даркутни Абу Ханифаны алсыз деп айтасың хадисте дейт. Себеби Бадриддин Айни хадисте чоң алым. Ayna, каяктан айтудан сен, кантип Абу Ханифаны алсыз дейсиң? Wa huwa mustahiqqun li-dha'f. Сен Абу Ханифаны даиф деген үчүн сен өзүң даиф болгонго татыктуусуң. Абу Ханифа жөнүндө ушундай сөз сүйлөйсүңбү сен? Fa innahu rawa fi sunanihi. Эмне себептен Даркутнидин айыбын айтып атат? Себеби дейт, өзүң дейт, Даркутни өлгөндөн кийин айтып атат. Өзүң дейт, өзүңүн Сунан китебиңде оорулуу, саким, мункар, гариб, мавду хадистер сен деле риваят кылдың го китебиңде. Эмне риваят кылдың китептериңде? Эми бир адам айтышы мүмкүн да, жок, имам Даркутни Сунанында жөн эле топтоп койгон десе, жок, ал Шафи мазхабты бекемдеп анан кийин ошо хадистерди. Мавду хадиси дагы бар, оорулуу хадистер дагы бар, мункар хадистер дагы бар. Сен өзүң китебиң оңдо Абу Ханифа жөнүндө жакшы жаман сөз сүйлөбөй деген эми кийинчерээк айтылып атат. Демек өзүнүн убагында имам Даркутниге жооп берилген. Андан кийин дагы Ижарат Арду Макка деген бапта ошол китепте кайра айтат: "Ва иллатуху да'фу Аби Ханифа". Эми Абу Ханифаны алсыз, хадисте алсыз деп айткандыгынын себеби эмне себептен даиф деген? Аны кийинчерээк айтабыз. Мына ушинтип Абу Ханифаны алсыз дегендиги исаату адаб. Адепсиздик дейт. Даркутнинин адебинин жоктугу дейт. Ва qillаtul haya minhu. Уятынын аздыгы дейт. Себеби эмне десе, fa inna misl imam al-Thawri, Sufyan al-Thawri ва Абдуллах ибн Мубарак чоң мухаддистер. Да ошого окшогондор вассакуху васну алейхи хайра. Аны сика, хадисте алсыз эмес, хадисте күчтүү. Жана ал жөнүндө жакшы мактоо сөздөрдү айткан. Сен даиф дейсиң. Фама миқдару мин ман юдаифуху инда хаулай ал-а'лам. Эми Даркутнидин вазны салмагы канча ошол Абу Ханифаны мактагандардын астында дейт. Сен Абу Ханифаны имам Даркутни даиф деп атасың. О, сенден чоң Суфиян ат-Таури, Абдуллах ибн Мубарак, койчу өткөндө 70 адамды санаганбыз. Ага
10 adamdı Şeyh Abdülfattah Abuğu'da koşup al dedim. Dağı 80. Özü bir adamdın sika, sözü etibarga alınat, hadisin kabul alabız degenge ekeli adamdın maktozu jetedi özü. 80 adam jetpey atsa demek senin жүрөгүңдө bir nesi var Abu Hanifa bolgan. Emi senin de İmam Badreddin Ayni. O çoğun alımdardın aslında kança salmağın var sen. Oşolar maktap atkan sen kanday? İmam İbn Kutlubuga degen Hanafi mazhabda bir çoğun alım ötken bul İmam İbn Humam'dan şakirti olup Hanafi mazhabda sözü etibarga alıngan alım. Oşol kişi aytat ve kavluhu inne Aba Hanife zayıfun mardudun aleyhi. Emi İmam Darqutni'den Abu Hanifa'nı alsız degendigi özüne kaytardılar. Fakat nakalel Mizziyu fi kitabihi Tehzibul Kemal fi Esma'ir Rical. Ayttığa Tehzibul Kemal ötkün sağda aytып берген жана ustazım satıp alıp berdi. Çoğun kitap, okumuş kitap. Bütünдөй İslam alımı Tehzibul Kemal'di. Neydi? Tehzibul Kemal'di. Mu'tamat kitap dedi. Anın içinde aytılgan sözdör mu'tamat. Emi İmam Mizzi rahmetullahi aleyhi o şu Tehzibul Kemal fi Esma Rical kitabında ne dediler? En Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in degen hadis iliminde bir çoğun alim var. Yahya bin Ma'in adamlarga bağ bere turgan adamlardan birisi. Hadiste rivayet kılgan adamlarga bağ bere turganlardan birisi Yahya bin Ma'in. Biro Yahya bin Ma'in zayıf dese eldin bardığı şonu karmaydı. Biro sika dese eldin bardığı şonu sözün karmaydı. Oşo Yahya bin Ma'in'den sözün bizge kaytarıp nakıl kılıp aytat, bizge göçürüp. Annahu qala Abu Hanife thikatun fil hadis. Abu Hanife hadiste thika. Sözü etibarga alınat dedi. Yahya bin Ma'in kim de Darqutni kim? İmam İbn Cerir özünün musnadında özünün senedini aytıp gelip durup da aytat Semi'tu Yahya bin Ma'in cenagılı alımdan yekulu ve huve yes'alu an Abi Hanife athikatun huve fil hadis faqal. Şu Yahya bin Ma'in'de aytıp gelip durup Yahya bin Ma'in'den bir soraptır. Abu Hanife athikatun Abu Hanife sözü etibarga alınavu, anın sözünü alsak bolavu hadiste. Dep soralganda faqala na'am. Ova Abu Hanife thika. Anın sözü kabul alınat. Na'am. Thikatun. İki yol aytdı. Thika. Sözü kabul alınat. Yahya bin Ma'in. Bizde maratib cerh ve ta'dil degen bar. Cerh ve ta'dil jana birölerge жақшы мүнөздөмө, жаман мүнөздөмө берген 12 martabası var, 12 tepkiçi var degemiz. Birinci tepkiçinde bu sahabalar. Sahabalarda hiç kim izildenmeydi. Bol, alardın sözü 100% kabul alınat. Andan kiyinki alımlar, tabiinler başkalar bolsun, ağa мүнөздөмө bergende ikinci martabada. Kanday söz menen aytılınsa, birönün мүнөздөмөsü en jogor bolot dese, hadis ilimindegiler Sika sözün iki jolu koldangan bolsa, je bolsa sikalıkka dalalat kılgan sözde iki jolu koldansa, al en jogorku daraja sahabadan keyin turadi. Sika dese 3. darajada. Sika dese 2. daraja. Sikatun dese 3. darajada. Sika. Söz etibarga alınat dep basa belgilep aytsa, sahabadan keyinki martabada turadi. Sikatun hafid, sikatun imam, Sikatun dağı başka uşunday sözlerdi koşsa ikinci martabada. Başkaça aytkanda anday degen adamdan oylanboy hadis alış gerek. Yahya bin Ma'in Abu Hanife jönünde sikatun sika. Bekem de aytdı. Kana awra ve huve acellu qadra min zalik. Emi biröler anı jaman söz aytıp жалған айтты деп ешкім аны жаман деп сыпаттаған емес, бәлки андай нәрседен ал жоғары тұрады. Хадис жалған айтқан емес, бір хадисінде бір проблема кеткен емес дейді. Андан кейін имам Абу Юсуф жөнінде сұрағанда садуқун сиқа.
anı dağı ötö jakşı münözdöme berdi. Oşentip Yahya bin Ma'in'in sözün kim? Bu jerde İbn Cerir özünün Musnad kitabında akkedi. Dağı bir jerde İmamul Ecel Abdülhalik Tacuddin degen çoğun alim var. Hadis iliminde çoğun alim. Oşol dağı özünün Musnad degen kitabında Semi'tu Yahya bin Ma'in yaqul. Biröden rivayet Muhammed el-Mısri'den rivayet kılıp Semi'tu Yahya bin Ma'in yaqulu. Jağına Yahya bin Ma'in'den aytkan söz varken Abu Hanife thiqatun fil hadis. Abu Yusuf kezalike ve huve ekseru hadisen. İmam Abu Yusuf Abu Hanife acın qaraganda bu hadisni rivayet kılgan. Amma manaqibuhu ve fadailuhu kel bedr. Anın jakşı sözleri, anın kadır barkı al jönünde aytılgan jaman jakşı sözler bul ne dedi? Bedir dedi. Tolgon ayday dedi. Hiç kандай bir problem yok. Demek şunun hulasadan gelip aytılınat hiç kim İmam Darukutni'nin aytkan sözünü koldoop tur. Başkaça aytkanda İmam Darukutni'nin sözünün güçtürög alımının sözlerini alып kettir. İmam Darukutni Abu Hanife'ni alsız degenge bir oluttu dellep köptür. Jönüne alsız. Anday mezgilde bu jakta çoğun alımlar anı maktap atkan bolsa, demek İmam Darukutni'deki problema mazhabdagi problem bu. İkinci meselede Cerhu İbn Cevzi lehu. Emi İmam İbn Cevzi degen dağı Abul Faraj İbn Cevzi rahmetullah aleyhi dağı bul Hanbali mezhebinde Abu Hanife jönünde jakşı söz. Naçarrak söz aytkan. İmam İbn Cevzi rahmetullah aleyhi 597. hicratda ölgen. Abu Hanife 150. yılda ölse kança yıldan keyin? Başti. 300, 400 yıl. 3 kılım, 3,5 kılım, 4 kılımga jakından keyin Abu Hanife jönünde. Ha? İbn Cevzi rahmetullah aleyhi özü Hanbali mezhebde olgan, akidası jakşı olgan. Hazır biz akidada İbn Cevzi'nin sözlerine ihtimat kılabız. Sözlerde aytkan. Vahabilerge tamağına tığılgan söök bul İbn Cevzi. Sebebi Hanbali mezhebde bolup turup Vahabi Hanbalilerden kata ketkenlerini aytkan. Mucassimler başkalar da Hanbali mezhebdagi adaşkanlardı aytkan. Emi bul kişi Abu Hanife boyunca bir özümüzde turames fikir varken anı da karab kırar. Bunu dağı birincisi inne hadal cerh sadirun mimmen huve ma'rufun bitteşeddüfi cerhur ruva. Emi alımlar İbn Cevzi'ge münözdöme berip atkanda hadisni rivayet kılganca adamlarga bir münözdöme berse mına katurak münözdöme beretken. Katurak kişi eken de mına jakşı söz aytpetken, daroo katu söz aytpetken. Bul alımlarda belgili İbn Cevzi kim hadis ilimini okugan bolsa cerh ve ta'dil ilimini okugan bolsa İbn Cevzi'nin ömür bayanı okuganda muteşeddidun deydi. Birölerge katurak aytadi. Muteşedditlerge biraz karayız. Jönele birölerdi alsız dep anın hadisi alınbay kalbaş gerek. Anan mutasahilder var. Daiftardı da sahih deyüret. Anın da kalbayız. Ortalarda alabız. İbn Cevzi cerh ve ta'dil iliminde minel muteşeddidin. Da katurak alat. Başkaları qarap görüyoruz. Sebepsiz ele şonun menen hadis alsız bolup kalbasın. Bu hadisти alsız kılуу anan güçtүү kılуу adamlardan ijtihadına jaraşa bolot dep aytkanбыз. Sebebi etiyat boluşubuz керек да. Bir hadisти bir adamdын sözüne tayanıp durup ele bu hadis alsız dep koysok bir mutaşaddidin bir janagындай erejeni katı koldoнгондорго Peygamberimizin bir hadis alınmay kalat. Korkunçtu. Şonun sebebi menen Peygamberimizin hadisi alınmay kalat. Sebebi hadis Peygamberimizden sahaba uktu, sahabadan tabi'in uktu, tabi'iden eşmat uktu, andan taşmat uktu, anan Hasan uktu da. Anan keyin İmam Bukhari uktu misalla. İmam Bukhari nereden birönü alsız dese taşmattı. Boldu Peygamberimiz hadisi alsız. Taşmattığın sebebine Peygamberin söz alınmay kaladı. Oşogo adilettүү mamile kılış gerek. Ötö katı ketpеш gerek, ötö jеңил de albaş gerek. Oşon üçin hadis iliminde mutaşedditlerden,
Meselelerdi katıp alıp sebepsiz ele jönököy adamdardy ele alsız kıla bergenlerden da sözünü albayız. Anan alsız adamdardy da götürmölep bunu hadis kabul alınat degendir de albayız. Bilesizler, hadis ilimindeki men ömrümdün ilim talap kılgan köpçülüğün hadis ilimin izildeödө ötkөрgöm. Bilesizler, hadis kiçineke sebep menen daif bolup kalat, alsız bolup kalat. Kanday sebep aytayım? Bir rovi var, janagı eşmat taşmat деп atpayızbı? Şonu izildep atkanda göçödө tamak jegенин көргөн bolsa boldu hadisini algan эмес. Dagı başka alımlar aytkan жылаңбаш жүргөндөрдүн hadis alıngan эмес. Sebebi ne degen? Хаваримул муруа. Adep ahlak janagı nersege tuura gelbeyt. Göçödө tamak jеген жылаңбаш жүргөн. Ошо менен анын аркасында эмне бар? Эгерде бул ушул нерселерге көңүл бурбай аткан болсо, пайгамбарыбыздын хадисиндагы мындай туура эмес айтып коюшу мүмкүн. Бул жашоосунда бир адамдар уят боло турган нерсеге көңүл бурбай атат. Ундан хадис ала албайбыз. Эми дейт имам Ибн Жаузи, имам Лакнави. Ушундай себептер менен бирөөлөрдүн сөздөрүн алып, бирөөлөргө зулумдук кылып койбогула. Ушулардын китептеринде айтылган сөздөрдү издебестен, тактабастан алып туруп эле бирөөгө өкүм берип зулумдук кылып койбо дейт. Болду Ибн Жаузи даиф дептир, болду даиф, жок, изде. Ошон үчүн хадистерге өкүм берүүдө бир адамды издегенде 20-30 китептен карайсың. Бул алсыз дептир, бир алсыз. Сен 2. Калганда сыйка жакшы сөздөр алынат десе, бул экөөнү карап чыгасың. Неге булар алсыз деген? Душмандык болсо кечир дейбиз. Маскапта таассуп болсо кечир дейбиз да сөзүн кабыл алабыз. Ошон үчүн ушуга окшогон муташаддидтердин же болсо адамдарга адилетсиз мамиле кылып өкүм чыгаргандарды дароо эле алып ээрчип кетпек дейт. Ибн Жаузи ошолордор. Экинчиси, инна хазал жарх бисабаб i'timadi имам алал qiyas. Эмне себептен Ибн Жаузи Абу Ханифаны алсыз деди десе, себеби ал qiyas алат деген. Qiyas деген нерсе шариаттын булактарынан бир булак. Бүтүндөй алымдар иттифак болгон, макул болгон 4 булак бар. Кур'ан, сүннөт, ижма, анан qiyas. Qiyasты жокко чыгаргандардын алымдар катуу сүйлөгөн. Мисалы Ибн Хазм, Ал-Захири, Абу Дауд, ошо окшогондор qiyasты жок, qiyasты кой токтот. О пайгамбар колдонгон qiyas, сахабалар колдонгон. Qiyas бул шариат өкүмү алына турган булактардан бир булак деген. Эми Ибн Жаузидин Абу Ханифаны айыптаганын бир айыбы ал qiyas алат дейт. Ар бир нерсеге салыштырып берет десе. Ва хада мадхун лазам. Бул мактай турган нерсе. Кандай жок маселелерди таап qiyas кылып чыгарып берсе, Курандан, хадистерден карап, бул жакшы нерсе. Усулу фикh деген илим бар бизде. Кантип өкүмдөр алынат. Усулу фикhти карасаңыз, бул qiyas бабына келгенде балдар бүскөт этип калат. Түшүнө албайт, кайра окуйт, бу шартты карайт, мындай кылат. Qiyas бабын түшүнүү өтө кыйын. Аны иштеткен андан да кыйын да. Аны Абу Ханифа иштетип, ошону чыгарып койгон өкүмдү түшүнө албай кыйналат адамдар. Бул ал мактоо адамдардын илиминин жогору кыйындыгын баалайт. Ибн Жаузи болсо аны айыптап атат. Эми караптын кызыкты караңыз. Эми кала Субт Ибн Жаузи. Ибн Жаузидин небереси бар экен. Кыз тарабынан небереси Юсуф бин Фаргал деп да айтылат экен, анан Казгали деп да айтылат экен. Юсуф деген кыз небереси бар экен. Кызынын баласы, небереси. Ошол Ханафи болуп кетти. Бул Хамбали. Бул Ханафи болуп кетти. Небереси. Ажип, а? سألت مرة شيخنا الإمام العالم عالم جمال الدين شمس الحفاظ أبا الفرج ابن جوزي من تايتامан сурадым дейт. Алым, кандай жакшы сыпаттар айтып. Факулту сейиди, урматтуу алымым, лима вака ба'дул мухаддисина фи Аби Ханифа. Абу Ханифа боюнча кээ бир мухаддистер менен проблемага түшкөн. Неге жаман көрүшкөн? Ханафи да өзүчө. Таятасынан сурап атат. Таятасы ошолордун бир өзү.
dese Al-intisar ve tercih деген kitebinde ошол Yusuf Sıbtı İbn Jawzi özünün Al-intisar ve tercih деген kitebinde söz ötkönde biri maga мындай эскертме берди. Устаз, айткан сөздөрүңүздү кайсыл китепте канчанчы бетин айтып койсоңуз депчи. Анан ошого айтып коётум. Al-intisar ve tercih 12-ci betinde. Бирок дагы бир ушул жерде бир нерсени кыстырма кетейин. Мен жаңы Меккеге бардым. Сен уктап кетип аткан ушундай кичине әңгемелерди айтып турсаң уктап кетесиңер, э? Себеби биздин сабак илимий сабак. Мен сиздерден разы болуп атам да, Аллахым разы болсун. Мындай илимий сабакта о биздин университетте окуган балдардын айкусу кабыл албай калып атат. Себеби илимий сабакта. Ушу илимий сабакты ушинтип отурганга мен силерге аябай разы болуп атам да. Биз жалаң эле жанагындай таргипти көргөнбүз да, о мынча миң сооп мындай депчи. Андай сонунда жыргап отуруп, мына сабакта адам кысылып отурат да, эмне дейт экен, кандай болуп калды? Тигинisi эмне? Аллахым сиздерден разы болсун. Илим талап кылган ушундай болду. Мындай. Унтуп караган борду мени карап турат. Аллахым разы болсун. О биздин университеттеги балдарга сабак берип атканда айтсам, ошолор кабыл алып атат. Илимдин аркасынан өмүрүн менен жүргөндөр. Эми бизде азыр мисалы илим алгандар бар, жөнөкөй карапайым адамдар бар. Ошолор ушинтип угуп атканына мен аябай разы болдум. Аллахым разы болсун. Аллахым кадырыңарды көтөргөн болсун. Маккага жаңы илим алып барганымда мен өтө көп суроо сураган адам болчумун. Ушул адамдар тажатат болчум да. Алымдарды, устаздар тажатат болчум. Себеби билбеген нерсең көп, демек сураш керек. Алар сага багыт көргөзөт. Барсам айда жападан жалгыз чубак ажы экен. Кыргыз. Экөөбүз болду, экөөбүз кечке тамак исек да, экөөбүз чогуу жүрөбүз. Бассейнге барсак деле чогуу барабыз. Топ ойногону барсак деле чогуу, сабакка деле чогуу барабыз. Кечке экөөбүз биргебиз. Кечке маал эле бөлүнөбүз. Анан кийин келип бизге Абдуали шейх келип кошулду, үчөөбүз болуп калдык. Анан ар нерсени сурам, мына кандай болот? Ханафи мазхабы мындай. Мына кандай болот? Мындай. Кээде тажаттың го дейт. Тажатпайм, сен айтасың сен. Айт, сен менден мурдараак келгенсиң, айтып бересиң. Анан деди, акыры жооп бергенден тажагандан кийин китеп алып келип берди. Мен китебим жок, жаңы баргамда. Мына китептердин ичинде. Канчанчы бет айт, өзүң тап ошонун ичинде. Жок, каяктан табам мен, жаңы башта тап ошонун ичинде. Биринчи суроо аткан. Андан кийин тажагандан кийин китеп алып келип берди. Мына китептин ичинде, шуну карасаң табасың. Аны мен кечке 2 күн издейм, тапсам, таап алам, таппасам кайра айтам, таппай атам. Бетин айтып кой десем, ошондо чубак ажы айткан. Эч качан бир билимди айтып атканыңда китептин бетин айтпа дейт. Китепти айтсаң дагы макул дейт, бетин айтпа дейт. Эмнеге? Издеп кыйнасың ошоду, сен сага каршы болуп аткандар. Сенин сөзүң ала тургандар сага ишенгендер дейт. Имам Ибн Жауз интисар ва таржих китебинде айткан десе, ол жого ишенебиз, же болбосо чубакка ишенебиз деп адамдар ала берет. Сага ишенбей, ушу чын айтты экен, жалган айтты дегендерге бетин айтпа дейт. Кыйналып тапсын ошону кичине. Аны кыйналып издегенче дагы башка маселелерди да көрөт дейт. Издеп атыпчы, окуйт да, мынтип карап атып, дагы башка нерселерге көзү түшөт. Кичине көзү ачылат дейт. Айтпа бетин дейт. Кыйналсын. Мага айтпайт. Ошо мен ал заман өтүп кетти. Az адамдар карап эле ката бу ката кетти депчи. Ошого айтып эле кое берейин менчи. Al-intisar ва tarjih китебинин 12-ci бетинде. Кайсыр басма десеңер да айтып берем, а? Айтат: Саалту өзүм таятаман сурадым дейт. Эмне себептен кээ бир мухаддистер, өзү Абу Ханифага мухаддистер гана проблема создават эткен, башка эч ким эмес. Фукахалар анын кадырын билген. Мухаддистер бир аз төмөнүрөөк да. Эмнеге мухаддистер Абу Ханифа жөнүндө жакшы эмес сөз айтты? Кандай, эмне проблема? Деп анын ичинде өзүнүн таятасы да бар. Фaqali li annahu akhadha bil qiyas. Ibn Jawzi айтты, себеби ал кыяс алат болчу, кыяс салыштырып ошо көп алат болчу деди. Бул Юсуф небереси фиг окуган, илим окуган да кыястын баалуу экендигин билет. Кыяс болбосо фиг болбойсун. Анда кыяс болбосо силерге бир эреже. Кыяс болбосо пайгамбарыбыздан кийин ислам токтомок. Болду да. Кыяс башка нерсени аны салыштырып жооп бербесең, пайгамбарыбыз айтып төөлөрдү, эшектерди биз айтып берди, бол бүттү. Самолет чыкты, жок. Пайгамбарыбыз айткан эмес, токтомокпуз ошол жерде. Эгерде ислам кыяматка чейин бардык адамдардын суроосуна жооп берет, бардык маселени чечет
дей турган болсок, кыясты алышыбыз милдет болот. Сөз салыштырып башка маселе чечишибиз керек да. Азыр мисалы самолетту мен Ахкаму Таира деген китеп жазганмын. Аз жарыкка чыга элек. 400 беттин тегерегинде самолеттун өкүмү деген. Самолеттогу ибадаттардын өкүмү. Дарат кантип алат? Орозону кантип кармайт? Ажылыкка кетип аткандар боюнча жазгам. Ханафи мазхаб боюнча жарык көрүлөк. Кол жазма боюнча. Ошону менин устазым Маккадагы Чуак ажынындагы устазы болчу Муфти Азизур Рахман деген чоң алым бар болчу. Дюбандтан барган чоң ханафи алым Маккада муфти Макка деп билинет болчу. Элдин баары муфти дейт. Муфти Маккадагы ханафилердин муфтии. Кайсы маселе болсо шейх Муфти Азизур Рахман жооп берген. Ошону айтып жүрөбүз дайымачы. Чуак ажы айтчылар. Муфти Азизур Рахманда мен окудум деген. Менин устазым окуган, мен окушум да окуган. Муфти Азизур Рахманда устазым окуган, мен окудум, менин шакирдим да окуду деп Чуак ажы сабактарында айткан. Устазы ким? Шейх Тарык, Сардар Али. Муфти Азизур Рахмандын колунда окуган. Чуак ажы өзү окуган. Андан мен бар, мен да окудум. Ошондо ошентип дайым айтып жүрчү. Ошо муфти шейхка барып айттым. Бизде мен ушул неме боюнча жазып атам, самолет боюнча. Ушуга самолеттун өкүмдөрүн эмнеге салыштыра, кантип тахриж деп тахриж кылабыз да. Тахриж деген өкүмдү айтканбыз. Кантип башка маселелерди буга тахриж кылабыз десем, акрабу шей иля таира сафина деген. Эми самолетту сен эмнеге өкүмдөрүн кемеге салыштырасың деген. Себеби кеме боюнча Абу Ханифа андан кийинки адамдар бардыгы сүйлөгөн, самолет боюнча эч сүйлөгөн эмес. Эми кеменин маселелерин самолетке сала бересиң. Кемеде мисал үчүн адам туруп намаз окуганга мүмкүнчүлүгү болсо дагы парызды отуруп окуса болот. Самолетке айтасың. Самолетте дагы туруп окуганга мүмкүнчүлүгү болсо да отуруп окусаң болот, фарзды. Эгерде самолет кеме жээкке портто байланып турган болсо, анда отуруп окуган дурус эмес дейт, түшүшүң керек. Себеби байланып турат да, бар сен жакын элесиң, секирип түштө эмнеге барып оку дейт. Самолетта токтоп турганда антип окуйсуң, учуп атканда окуйсуң. Дагы салыштыруу. Кеме суунун үстүндө. Самолет абанын үстүндө. Экөөнүн окшоштугу бар. Кемеде да толкундар бар, асманда да толкундар бар. Айтайын дегеним, кыяс же болбосо тахриж маселеси, эгер ал эшикти жаба турган болсок, исламга жооп берүү токтойт. Пайгамбардан кийин токтомок. Ал айып эмес, ал мактай турган нерсе. Ошон үчүн азыркы мезгилге чейин банктын маселелерин, светофор бардык маселени эски маселелер менен чечип атпайбызбы? Эгерде салыштыруу жок боло турган болсо, салыштыруу экиге бөлүнөт. Салыштыруу муштахид мутлак Абу Ханифаларга кыяс болот, андан кийинки мазхабын кармагандарга тахриж болот. Анын жолдорун кийин бир убакыт болсо айтып берем. Биз кыяс кылбайбыз, биз тахриж кылабыз. Экөөнүн сүрөтү окшош эле, салыштыруу. Абу Ханифалар кыясты Куран, сүннөткө кыяс кылат. Андан кийинки мазхабтын ичиндеги муштахид фил мазхабтагылар Абу Ханифа чыгарган эрежеге кыяс кылат. Башкача айтканда эрежеден тахриж кылат. Ошонун экөөнүн айырмасы бар. Демек, кыяс бул айып болуна турган нерсе эмес. Имам Ибн Жаузи эмне деди? Абу Ханифа эмне себептен мухаддистер айыптады, жакшы эмес сүйлөдү, кыясты алат ол деди. Себеби мухаддистер алар жөн эле хадисти риваят кылуу менен гана арек да. Ал фукахалар өкүм чыгарат. Өкүм чыгарганда бул нерсе муктаждыгыбыз бар. Башкача айтканда мухаддистер кыястын кадырын билбейт. Илля фиг окуганбыз гана кадырын билет. Анан о небереси Юсуф ал фиг окуган да, ханафи да. Карады да фaqala li annahu akhadha bil qiyas. Faqultu ta'tasin ayttir. Wa ghayruhu min al-a'imma qad akhadhu qiyas. Кайра таятасын да жарата коду. Андан башка деле Абу Ханифадан башка сенин устазың имам Ахмад ибн Хамбали да бул. Имам Шафии, Малик деле алган го. Бардык эле алымдар кыясты алат го. Неге Абу Ханифага жабышып калдыңар? Деп жарга такады таятасын. Факих да, ханафи. Дегенден кийин не деди? Faqala lakin huwa aktharu qiyasan. Сөз таппай калып туруп Ибн Жаузи эмне деди? Ооба, эми башкалар деле алган, бирок ал көбүрөөк алган деди. Бул жооп эмес да бул.
Көбүрөөк алса аны сөгүш керек, азыраак алса макташ керек деген эреже бар. Демек, Абу Ханифа коюлуп аткан күнөө өзү бир эрежеге, нормалдуу эрежеге коюлган эмес да. Айтат го, бир жолу жалган айтсаң, 1000 жолу жалган айтасың дейт го. Bir жол bir жерде жалган айттың ба? Качан ушул сөзүм жалган демейинче 1000 жолу жалган айтасың. Мисалы үчүн мен айтам да. Жалган айтсам, Кудайым сактасын эме, жалган деген жаңы. Мен айтсам да, мен Куранды толук жаттаганмын, алхамдулилла деп жалган айттым. Дегенде бирөө, келиңиз анда тарабага өтүп бериңиз десе, биринчи жалган айтам, ооруп атам мен депчи. Макул анда жакшы болгонуңузда неме кылабыз деп. Бир күнү күлүп жайнап жакшы болуп келгенде шарт кармайт дагы. Бүгүн ден соңуңуз жакшы экен. Кеңем. Бүгүнкүгө мындан биягына өтүп бериң. Десе дагы бир жалган айтам да. Өмүрүм өткүчүн жалган айтам. Качан ага барып кечирип койгула, мен табашылашып айтып койду беле. Куранды жаттаган эмесмин деп айтканга чейин. Себеби бир нерсени туура эмес айттыңбы? Аны коргош үчүн ушинте бересиң. Бияка качасың, тияка качасың. Абу Ханифаны өзү жек көрүп, жаман көрүп эле даиф деп койгон. Эмнеге десе, анан ал кыясталган деп болбогон шылтон айтты. Андан кийин тиги небереси айтат, кыясты башкалар деле алган го. Эмне Абу Ханифаны эле? Десе, ал көбүрөөк алган дейт. Десе, небересинин кийинки жоогун караң. Андай боло турган болсо дейт. Азыраак алгандарга азыраак сөккү, көбүрөөк алгандарга көбүрөөк сөккү болуш керек эмес беле деген. Азыраак кыяс алгандарга жаман сөз айтылына турган болсо, ал даиф боло турган болсо, азыраак алган кишине даифыраак, көбүрөөк алган ошо даиф болуш керек эле го. Анда эмнеге көбүрөөк алган Абу Ханифаны айыптап даиф дедиңер дагы, азыраак алган Ахмад ибн Хамбал башкаларды сика дедиңер. Дедиле, фанката дед. Бол жол деди, сүйлөдү. Бол кет деди. Буну имам Юсуф бин Фаргал же болбосо Казгали өзүнүн Ал-Интисар ва Таржих китебинде баяндаган. Демек, Ибн Жаузи жөн эле даиф деген Абу Ханифаны. Жөн эле. Эми сен Ибн Жаузинин ушу сөзүн алып алып, Абу Ханифа жөнүндө Аллахым өз рахматына алсын айыптаган болсоң, сен не мойнуңа жаман сөз илинип атат, жаман күнөө илинип атат. Себеби аркасында эчтеке жок. Жанагындай бол мени сөзүмө угуп эле элдердин баарына талашып, ал Куран жаттаган, сен билбейсиң аны. Ал көп жыл окуп келген, сен билбейсиң деп мен бирөө жөнүнө талашып жүрсө, жөнү уят болот да. Ошол эле уят болот, себеби мен жалган айткам да. Куран жаттап алгам депчи. Кудайым сактасын. Ат-талиса дагы бир. Демек, Ибн Жаузиди билдик, эмнеге алсыз деген Абу Ханифаны, Алла разы болсун деп коебуз. Өзү 597-жылы өлгөн. Канча кылымдан кийин. Эми дагы бир эки Шафии бар, Ибн Ади анан Укайли деген. Шу экөө дагы Абу Ханифаны алсыз дешкен. Ибн Ади өзүн Ал-Камил фи Дуафа деген китебинде, ал эми Укайли Дуафа вал Матрукин деген эки китеби бар. Экөөндө Абу Ханифаны алсыз деген. Экөө да Шафии. Эми ушуларды карайбыз. Эмнеге даиф дедим? Ибн Ади muhaddis чоң алып, бирок фиктан, фиг илиминен өкүм чыгаруудан бир аз неме, хадис менен алектенген адам. Эми биринчи себеби Ибн Адидин китептеги ошол өзүнүн Камил фи Дуафа деген китебиндеги услубун айтып өтөйлү. Себеби алымдар айтат, адаты Ибн Адидин адаты китебинде bir adam жөнүндө жакшы сөз айтса деле, жаман сөз айтса деле топтоп койгон. Биринчиси. Абу Ханифаны жаман көргөндүктөн анын жаман сөздөрү эмес, Абу Ханифанын өмүр баянын жазып атып, мактагандарды дагы, сөккөндөрдү дагы жазып койгон. Мунун адаты ушундай дейт. Китебин окуган болсо. Ошого имам Лакнави рахматуллахи алейхи айтат: "Мин адатихи ка Ибн Ади фи камилихи ва захаби фи мизанихи аннаху yazkuru kullu ma qila fi ar-rajul dun al-fasl bayna al-maqbul wa muhammal." İmam Laknavi aytat, Ibn Adidin Kamildagi uslubu jana İmam Zahabidin Mizanul i'tidaldagi uslubu deyt. Bir adam jönündө жакшы айтылганында, жаман сөз айтылганда топтоп койгон,
ökönü bölböstön deydi. Bu sözü tuğra, bu sözü tuğra emas, bunu kabul alabız, bunu kabul alabız dep bölböstönü toptop koygan deydi. Demek fa iyyaka thumma iyyaka an tajraha ahadan bi mujarradi qawlihim min duna tanqidihi bi aqwali gayrihi. Emi İmam Laknavi aytat iyyaka fa iyyaka saktan dedi. Şu oxşogondordun daröle barıp sözünü alıp alıp turup ele bir adamlarga höküm çıgargandan saktangın dedi. Balki sen аны tahqiq kılgın, izildegin, karagın, toptogun dagı kimler şunday deptir. Şonu aytkan to'g'ri elebe. Başka alımda da kimdir depti, izilden dedi. Tüz alıp algan bolsoň anda sen günögө batasың dedi. Emi аны koy dedi. Emi İmam Abu Hanifa jönünde aytılgan sözdü. Abu Hanifa'ga jaman sözlüğünü aytkanda anda sen öldün dedi. Abu Hanifa jönünde aytılgan söz şul жерден alıp alıp Abu Hanifa'nı jamandasaң, anda senin haline vayl bolsun dedi. Emi gebirki alımlardagı aytıptır, İmam İbn Adi'din Kamil kitabı nizildegen alımlar aytıptır, bu naqs deptir. Gebir jerlerinde kitaptan asıl negizi kitaptan düşüp kalgan dedi. Kol жазмада dedi. Толук bizge жетip келген эмес dedi. Мүмкүн dedi. Ошол жерлеринен бирөөлөр кыркып алып салган болушу мүмкүн. Ibn Jawzi барын Ibn Adi топтоп туруп акырынан бир жакшы сөздөр айткан болушу билбейбиз dedi. Себеби Ibn Adi'din Kamil kitabı birinçiden ne dedi? Naqs dedi. Толук эмес dedi. Emi bunu kim aytkan dese İmam Zahabi rahmetullahi aleyh en çoğun alım Mizan-ı İ'tidal kitabında Tezkiratul Huffaz kitabında şuntu aytkan. Jana İmam Laknavi da Raf'u Takbil deyen kitabında İbn Adi'din Kamil kitabı alsız kişinin adamların kolu oynagan. Bu birinci misal. İkincisi. İnne hazal cerhu gayru makbul. Emi uşul İbn Adi'nin aytkan sözü kabul alınmaydı. Niye kabul alınmaydı? لأنه صادر عن تعصب مذهبي. Al mazhabda Şafii olan oşondan ulam Abu Hanife'ga düşmanlığı bolgan deydi. Kema nebbaha ala zalika İmam Laknavi. İmam Laknavi jana Rafu ve Takmil kitabında bayan ötkürdü. Abu Hanife'ga emne sebepten aytkan birincisi mazhabdagı göralbaslıktan ulam bolgan deydi. Emi andan dagı bir jakşırak ekinci dalilimiz İbn Adi Abu Hanifa'nın şu jaman degenden qaytkan. Raja'a İbn Adi an udwanihi li Abi Hanifa Abu Hanifa bolgan düşmanlığından keyinçerek qaytkan. Kaçan qaytkan? Bul keyin hadis talap kılıp hadis ilim alıp жүрüp İmam Tahavi'ge jolup kalıp İmam Tahavi'ge şakirt bolup kalgan İbn Adi. İmam Tahavi çoğun alım da hadis, muhaddis, fakih, Hanafi. Andan keyin oyu oňalgan deydi. Anı İmam Kawsari rahmetullahi aleyhi Ta'nibul Hatib degen kitabının 169. betinde Abu Hanifa Nu'man degen kitapta Şeyh Abdurrashid Nu'mani 241. betinde şunday dep alып kelet. İmam Kawsari'nin sözü. Ve kana İbn Adi ala bu'dihi anil fiqh ve nazar vel ulum tavilul lisan. Emiret İbn Adi jönünde İmam Kawsari aytıp atıp Emi İbn Adi de fiqhtan meseleleri tereň izilүүдөн alsırak adam. Sebebi muhaddis. Jana fiqh ilimlerinden biraz alsızırak. Tili uzun deydi. Bular jönünde katırak söz aytат deydi. Abu Hanifa jana anın şakirtleri jönünde de jakşı emes sözdür aytkan. Thumma dedi lamma ittasala bi Abi Ja'far at-Tahawi. Andan keyin İmam Abu Ja'far at-Tahawi menen jolukkandan keyin ve ahaza anhu anan hadis ilim algandan keyin tahassanat haluhu yasiran dedi. Kichine avalı jakşı bolup Abu Hanifa jönünde jaman söz aytpagan, başka janda qaytkan. İmam Kawsari. Hatta allafa musnadan fi ahadith Abi Hanifa. Anan uşol jaman aytkan sözlerini towagılışın kılgan bu. Abu Hanifa'nın özünün rivayeti, özünün senadı menen Musnad İmam Abu Hanifa dep kitap yazgan. Demek abalon bolgan İbn Adi. Eger biron jaman dese, jaman dep turan anı maktap hadislerini toptop kitap jaza bolar.
Oşon üçin İmam Kawsari aytat, tahassana haluhu. İmam Abu Ja'far Tahawiga joluqqandan keyin abalı özgörüp, ana nam ne kılgan? Abu Hanifa'nın hadislerin, burada hadiste alsızda atkanda. Ana gayrı Abu Hanifa'nın hadislerin, rivayet kılan hadislerini özünün senadı menen top Musnad Abi Hanife bir rivayet İbn Adi dep, İbn Adi'nin rivayeti menen dep atay kitap жазган. Hazır basmaxanada bar kitapta satılıp. Demek İbn Adi murda aytkan bolsa, je bolsa aytkan bolsa da birinci erejek alsak, jölü top koygon. Ekinçisi, eğer de çındap şunday bir problemi bolo turgan bolsa, anda düşmanlıktan bolgan, anı İmam Laknavi aytdı. Keyin qaytdı sözünden, anı İmam Kawsari aytdı. Ağa dalil qatarı özünün Abu Hanifa'nın Musnad degan kitap жазган. Birörün jaman dep turan hadislerini toplap kitap жазбаса керек эле. Emi birö geldi, men kabul albayım dese, koy kabul albayım koy. Abu Hanifa al, jamanla degen İbn Adi men koşulbayım dese, İbn Adi'nin pikiri bol tokta. İbn Adi bize Kur'an bu. Bunların pikiri. Sen alodasın, men albayım, bol bitti mesela. İbn Adi'nin bu aytkan erejesi bizge mine Kur'an bolup berbeydi. Biz ne ilimdi, mınday urmattap, mınday bir ilimi жооп берип атабыз да. Жөн эле İbn Adi'niz bizge nikdo dep alбай койсок деле болот да. Просто ilimdin sözü menen, dindin bagı kanday bir aytılgan sözgө tuura öňütde mani berip gana biz жооп берип атабыз. İnne hâzâ cerhun getdigende.